Ассаламу алейкум туугандар, кандайсыздар? Назарыңыздарда кайрадан эле Ош реклама каналы. Бүгүн 25 апрель 2025 жыл туугандар. Мен сиздерге Ош шаарынын өтө жакшы районунда жайгашкан 104 сериядагы 4 кабаттуу домдун 3-кабатынан сатыла турган ушул 3 бөлмөлүү квартира жөнүндө маалымат бермекчимин. Кондиционери бүт бардыгы бар экен. Келип эле жашай турган, ремонту шикарный болгон квартиралардын бири. Мага лично жакты, планировкасы сквозной, тех паспорту бар. Ремонтундагы өзүбүз нолдон баштап сонун жакшы ремонт кылганбыз деп эйсим мага маалымат берди. Эми шартка байланыштуу акча керек болуп сатка коюткан учуру. Өтө сонун квартира экен. Эми мен мындай азыр видеодон көрүп аткандар бул жаңы домдогу элитный квартиралардын бири болсо керек деп ойлоп атса керек. Жок туугандар, бул кадимкидей эле эски домдун 3-кабатында жайгашкан сатылуучу квартиралардын бири. Жүрүңүздөр, сиздерге келүү жолун түшүндүрөйүн, анан келип дагы да бир толук маалымат берейин. Дареги, мен турган жер Ошский район. Сатылуучу жанагы 3 бөлмөлүү квартирабыз ушул 4 кабаттуу домдо. Адреси болсо Салиева 53, серия 104 туугандар. Анан мына домдун алдын көрүп атасыздарбы? Кеңири болуп турат. Мына жакта Салиева көчөсү. Салиева көчөсүнүн аркы бети жолдун бою. Ал ХБКдагы детский областной больница. Арен жерде ошол больницага деле алсаңыздар болот. Мына өтө кеңири да, өтө кеңири. Сатылуучу квартирабыз ушул подъездде 3-кабатта. Мына ушул квартира сатка чыккан учуру. Анан туугандар, бул квартиранын ылдый тарапта подвалы дагы бар экен. Мындай подвалында комнатасы бар экен. Краскалап, эшик коюп жасап койгонмун деди. Кийин кудай буйрса подвалындагы комнатасындагы скат катары иштетип калсаңыздар, иштетип каласыздар, мындай айтканда колдонуп каласыздар. Подвал бар, ошону да айтып кой деди. 3-кабатка чыгасыздар, эшикти ачып кирип келе бересиздер. 3 бөлмөлүү квартира, аянты 60, тех паспорту бар. Коммуникация боюнча айта турган болсок, суу, свет, газ, отопление бардыгы бар экен. Отоплениясы центральный туугандар. Керек болсо кондиционерден бери орнотуп койгон. Мына радиаторлор, стояктар жаңыланган, эшиктер, айнектери пластик туугандар. Мына көрдүңүздөрбү? Квартиранын негизи ремонтун мына балконго чыгып эле билип койсо болот, Караңыздар. Детский областной больницанын эле кудай буйрса жанында жашап каласыздар, кудай буйрса. Жүрүңүздөр, эми кийинки бөлмөлөрдү көргөзөйүн. Так, бул жагы 2-бөлмө, менимче бир детский окшойт, балдардын уктоочу бөлмөсү. Ушул бөлмөсү мага жакты. Ошол себептен видеону ушул бөлмөдөн баштадым туугандар. Бул домдун арт тарабы. Буюм тайымдарын эми ал жагын ээси менен сүйлөшөсүздөр, бирок калтыра турган эле буюм тайымдар экен. Жапжаны, жаркылдап сонун болуп турат. Караңыздар. Жакшы, мындай эски болгон болсо алып кетсин деп айтышат го адамдар. Бул жерде караңыздар, сонун болуп турат. Калтырып кетсе сиздерге эле плюс болот. Да, эмне маалымат берейин туугандар. Потлокторуна баа бериңиздер. Натяжной, гипсокартон сыяктуу болуп жасалыптыр. Өтө сонун. Анан ал жерде кладовкасын деле ачып койгон. Ошол жери дагы жакты. Туугандар, ылдый тарапта подвалда өзүнүн комнатасы бар экен. 2 комната өзүмө даярдап койгонмун дейт, эшиктерин коюп, краскалап. Керектүү буюм тайым же да бир башка салат варенияларды ошо подвалга алып түшүп коюп турсаңыздар болот. Подвалы бар экен деп кандай түшүндүңүздөр, Жүрүңүздөр, эми кухнясын көргөзөйүн. Мына караңыздар, охо. Жаркылдап. Сонун квартира экен, жаркылдаган. Ремонту сонун болуп, жаркылдап турса, баягы квартирага киргенде настроениең дагы көтөрүлөт, билесиздер. Караңыздар. Эмне маалымат берейин туугандар? Айтыңыздарчы. Баарын айтып көргөзүп бердим, Эми баасын айтайын. $69,000. Анан кеми бар. Айткан баасын эч ким сатпайт. Чаласыздар, сүйлөшөсүздөр. Эсим номери ушул видеонун экранында жазылган. Барыңыздарга ийгилик. Колдон чарбаңыздар. Сонун квартира экен.